Азыр элчиге киребиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Байрамыңыздар менен. Рахмат, кел. Hoş geldin. Рахмат. Жакшы отурасыздарбы, иштеп атасыздарбы? Рахмат. Бүгүнкү Конституция күнүңүздөр менен куттуктаймын. Бүгүн майрам күндөрүнө карабастан иштеп атат экенсиздер. Элчилик аябай тыгыз иш алып барып аткандарын байкап атабыз. Бүгүн ошол 14 жанагы түндүк америкалык өлкөлөрдүн, чоң өлкөлөрдүн элчилерин бириктирип, ошо жолугушуу уюштуруп атат экенсиз. Латын америкалык өлкөлөрдүн. Ошол эми биз сизди Кыргыздын элдери ушу Конституциянын атасы катары баалайбыз, билебиз. Ошол кыргыз тарыхында ордуңуз чын эле аябай терең. Ошондуктан биз сөзсүз ушул жерде жүргөндөн кийин сизден кабар алып, сизди куттуктап өтпөсөк болбойт болчу. Ошондуктан бүгүнкү майрам боюнча кыргыз элибизге эки ооз кеп айтып өтсөңүз дагы туура болчудай өмүрө кечиребизчи. Рахмат, Нурбек, кабар алганыңа. Сен аркылуу кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Бул эң негизги мамлекеттик майрамдардын бири, экинин бири. Бул ар бирибиз үчүн майрам болуш керек. Качан ушу 31 август мамлекеттин эгемендик күнү, 5 май биздин негизги закондун күнү, биздин туулган күнүбүздө жеке майрамга айланганда биздин мамлекеттин пайдубалы бекем болуптур деп мындай көңүлүң тынч болсо болот. Мен оюмча ошол күнгө мындай жетип биз жакындап баратабыз. Бул майрамдын маанисин, маңызын, анын салмагын биздин граждандар күндөн күнгө түшүнүп баратышат экенин мына мен эртеменден бери Кыргызстанда болгондо биякта түн болот да. Ооба. Түнү менен ушул куттуктоолор келип атат. Значит, ошо куттуктаган адамдар үчүн дагы бул маанилүү күн. Мурунга караганда көп, ошондон улам сезип атам. Конституция негизги мыйзам, ал тирүү мыйзам, тарыхый ситуацияларга жараша анча-мынча өзгөрүүлөр болуп турат экен. Мына биз Американын конституциясы деп эле мындай эталон катары көрө беребиз. Ага деле 9 айда бирден өзгөртүү, мындай 9 айда бирден өзгөртүү кеп турган. 9 айда бирден өзгөртүү кеп турган. 250 жылда. Эми ал өз негизинен 27 өзгөртүү киргизилген, бирок аларда тартип бир аз башкача. Алардын жогорку соту Конституциянын кээ бир нормаларына толкование берет. И ошол кезде Конституциянын нормаларын доктринасын, кээ бир доктриналдык түп тамырынан өзгөртүү берет да. Мисалы 19-жылдын аягында жогорку сот чечим чыгарган. Адамдар менен каралар, негрлер аралашпасын деген мыйзам бул Конституцияга ылайык келет. Адам үчүн кресло бар болсо, кара адам үчүн дагы болсо, бул нормально. Кара адамдарга өзүнчө мектепте окуп, адамдар өзүнчө мектепте окуса, бул тең укуктуулук сакталды деп эсептеген. Анткени ага да бар, буга да бар. Только аралашкысы келбесе, эч ким алардын мындай заставить эте албайт. Бул жакшы деген. Арадан бир 50-60 жыл өтүп, 1953-жылы ошол эле жогорку сот составы өзгөрдү, көз карашы өзгөрдү. Алар бул сегрегация, бөлүү деп атат, бул Конституцияга каршы келет. Бул адамдын кадыр баркын, намысын мындай тебелейт, базынтат деп сегрегацияга мындай как расизм көрүнүшү катары тыюу салды да. Мен айтайын дегеним, мына ушуга окшогон бир 200-300 чечим бар. Доктриналдык түп тамырынан бери нормаларды өзгөрткөн. Эгер аларды деле конституциялык өзгөртүү деп эсептей турган болсок, америкалыктар 9 айда бирден өзгөртүү киргизишет. Ошон үчүн конечно, бизди көз көрбөй турса болмок, зынкыйыпчы, бирок бизде да 12 жолу өзгөрүү болду. Но америкалыктардай 9 айда бирге жете элекпиз. Бул жагынан биз туруктуулук деле көргөзүп атабыз.
негизинен биз бийлик талашкан бийлик маселелеринде гана нормаларды өзгөртөбүз, а негизги баалуулуктарыбыз алар мындай кол тийбес болуп турат. Мени кубандырганы ошол. Бул биздин улуттук мамлекет, адам укуктары, эркиндик, көз каранды эместик, социалдык адилеттүүлүк деген түшүнүктөр бул биздин коомдун, мамлекеттин пайдубалы. Алар 35 жылда эч өзгөргөн жок. Кандай турса ошондой турат. Ал эми бийлик жагына келген маселелер албетте ал жерде өзгөртүүлөр болуп турат экен. Ага ошондой мамиле, убактылуу катары мамиле кылышыбыз керек. Рахмат сизге. Анда ушул ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Аябай көп жолугушууларды жасап атат экенсиз. Эми сизди жаңылыктардан деле, интернеттен деле мындай байкап турабыз. Кыргызстан үчүн көп жетишкендиктерди, сүйлөшүүлөрдү жасап берип атасыз. Көп тажрыйбаңыз менен ушул өлкөбүздүн өнүгүшүнө дагы көп салымдарды кошо бериңиз. Сизге ден соолук каалайбыз. Рахмат. Анан неме боюнча, китеп боюнча башка эле выпуск болот, бирок кичине эле кыскача тартып берейинчи. Кийинчерээк иштетем да. Өмүрбек Чиркешевич, эми сиздин акыркы учурларда көп ушул илимге, китеп окуганга, анан жанагынтип кыргыздын жанагындай баалуулуктарын, кыргыздын байыркы эл экендигин ушул илимге таянып туруп, жана Кубаныч Чороев деген биздин мекендешибиз менен чогуу китеп жазып атасыздар. Мен ошол китептин бир кичине үзүндүсүн мындай угуп калдым. Эми ошол жерде чындыгында аябай терең изилденген маалыматтарды чыгарып атасыздар да. Эми ушул китепке, ушул нерсеге кызыгып калууңуздун эмне себеп болду? Негизги маңызы? Биринчиден, мен илгертен эле тарыхка кызыгам. Дүйнөлүк тарыхка, анан кыргыздын тарыхына кызыгам. Мен оюмча элдин баары эле тигил же бул деңгээлде мындай кызыгат. Экинчиден, мен акыркы 35 жылда ушул мамлекеттик түзүлүш боюнча иш алып бардым. Мамлекеттин, укуктун теориясында, практикасында бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө кандай калыптанганын, анын маңызы, анын өсүп өнүгүү мыйзам ченемдүүлүктөрү мындай жакшы билип калдым десем болот. Мен бийлик менен лидерликтин табиятын мындай окудум эле да эмес, башыман да өткөрдүм. Кичинекей болсо дагы партиянын, мындай кичинекей болсо да партиянын лидери болдум дегендей, фракциянын лидери болдум. Мыйзам чыгаруу бутагында ар кандай статуста мындай 30 жылдан иш алып бардым. Мен бийлик менен лидерликтин табиятын жакшы билип калдым. Анан ошондо карасаң, биздин кыргыздын тарыхы жоктой болуп көрүнөт да, кечээ эле пайда болгон элдей болот. Бирок акыркы жылдары көп өзгөрүүлөр болуп атат, өзгөчө археогенетикада. Мурун ата энелерибиз айтып жүргөн, биздин ооздеги чыгармаларда айтылып жүргөн легенда, мифтерибиз деп койчу элек, ошолор айтып жүргөндөрдүн негизи мындай чындык болуп калып атат. Алтай Алай дегенде биз азыркыны эле түшүнбөшүбүз керек. Монголия, Кытай, Казакстандагы чоң Алтай. Бул баары эме менен, Тянь-Шань эме менен келип биригишет. Синьцзян тарабынан Кыргызстанга, азыркы Кыргызстанга чейин биригет. Ошол жерде жашаган, мындай 3000-4000 жыл мурун жашаган адамдар биздин ата-бабаларыбыз болуп чыгат. Биологиялык ата-бабаларыбыз болуп чыгат. Маданий ата-бабалар болуп чыгат. Маркумду узатуу када-салттары, ритуалдарынан баштап, тамак ашына чейин, кийген кийимине чейин биздики болуп чыгат. Жер суунун аттары. Анан азыр биз ошол скифтер сүйлөгөн тил, ошол кыргыз тили, байыркы кыргыз тили болгонундай далилдеп атабыз. 100% далилдебейсиң, бирок мындай логикалык жактан далилдеп атабыз. Ошол биздин тарых ошондой болгон экен. Байыркы ошол гректердин, байыркы египеттиктердин, римдиктердин тарыхы менен тете эле мындай жашы боюнча кече биз 200-300 жыл мурун пайда болгон эл экенбиз. Ошонун мындай акыркы илимдин ушул жетишкендиктери менен мындай негиздеп атабыз. Анан кээ бирлери айтат, бул физик болсо,
анан кантип түшүнөт? Балким мен тарыхчы болсом түшүнбөй калышым мүмкүн эле. Мен физикмин, башкача көз караш менен карайм. Азыр мындай ачылыштар междисциплинардык деп 5-6 илимдин кошулган жеринен пайда болуп атат. Лингвист өзүнүн коридорун караса, археолог өзүнүкүн караса, тарыхчы өзүнүкүн караса, этнограф менен башкасы өзүнүн тармагын карап мээнет кылып жазып жүрүшкөн экен. Ошолардын баарын башындай бириктирип, анализдеп көргөнгө, мисалы, ушул башка илимдин, башка тармактын өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү мындай көбүрөөк болот экен. Мен башкаларды мындай кемсинтип басынткым келбейт. Өз ошондой да, иш кылсаң, ошол ишиңдин рамкасында мындай катып каласың. Авторитети болот ал жерде, досторуң болот, бирөөнү капа кылгың келбеген, бирөөлөрдөн грант алып тиги чайын ичип койгон болосуң, аларга каршы сүйлөй албай каласың. Айлыгын алып жүргөн болосуң, тиги түрктөрдүн же орустардын же Советтер Союзунун айлыгын алып, доктор академиктерин жактап жүргөн болосуң. Ошо менен байланып, кыргыздар айтат, тили кыска болуп калган дегендей болот да. Ар кандай жагдай болот да. Ошондуктан мен биз өзгөчө ачылыш жасадык деп эсептебейбиз, бирок ушул заманда бүгүнкү ошол кырдаалда биз кыргызга гана керек тарых экен. Бул кыргызга гана керек. Ооба. Дүйнөдө бизден эмне үчүн башка акылдуу адамдар жокпу деп сураган табилдиш да. Анткени бунун эч кимге кереги жок. Көптөрү бул ачылбай калса экен деген элдер болот. Жабык бойдон калса экен дегендер. Бул биз үчүн гана. Ошон үчүн мына кыргыздын жазма тарыхына мен өзүм кыргызмын деп атаганым, демек тили кыргыз болуп калат да ошондо. Ооба. 3000 жыл болгон деп Кытай академиктеринин сунушунун негизинде айтсак, ошону сындаган адамдар да болот. Ал жомок, миф, ал веселые картинки, мурзилка дегенге чейин болот. Мына мен мындай айтып койгум келет. Геродот деген батыш тарых илиминин атасы деп эсептейм. Геродот деле ошол Кытай булагындай жомок түрүндө, аңгеме түрүндө жазган экен. Миш-миштерди, содагерлерди, саякатчылардын сөздөрүн өзү кыдырган эмес да. Ошолордун сөзүнөн, миш-миштеринен тиги чогултуп аңгеме жазып, толкование берчү экен, комментарий берчү экен. Анын комментарийлери ал өлгөндөн кийин 300 жылдан кийин ошо эмелери фрагменттик түрдө жазылган экен, 300 жылдан кийин. Ал эми бүгүнкү батыш илимдери ссылка кылып аткан анын эмгеги ал өлгөндөн кийин 1200 жылдан кийин басылган экен. Эң негизгиси Геродоттун айткандарын жарымынан көбү жалган болуп чыкты. Бирок батыштагылар прагматиктер, алар айтып атат, ооба, убагында жомок түрүндө жазган, анткени адамдар көп нерсени билген эмес. Бирок ошонун ичинде тууралар да бар. Бизде эмне деп коет? Данды топон. Жана топон деп коебуз. Ооба. Самандан, топондон, данды топондон айырмалап алганды билейлик деген, ажыратып алганды билейлик деген булар принциби бар. Мына Кытай булагына келдик. Вуван деген чиновниктин сапары күндөлүгү деп, жол күндөлүгү деп коелу. Ошол күндөлүктө миф, жомок, ал анткени Геродоттой болуп эле ошол замандарда, биздин заманга чейинки 6-кылым, 2,5 миң жыл мурун жазылганда, ошол замандарда. Ал дейт ошол жомок түрүндө жазып коюпту. Кооздук. Ооба, кооздук жазса керек, элде окулуктуу болсун. Ал заман өзүнүн заманына жараша жазат, элге түшүнүктүү кылып. Бирок анын сюжеттерин жана Геродоттун топондон данды бөлүп алгандай эле чындыкка дал келген жактары акыркы 10-15 жылда далилденип атат. 10-жылы Кытай академиктери анын чындыкка дал келген жактарын далилдеди. 14-жылы Марина Хьютина деген Мюнхенде окумуштуу бар синолог. Ал Пен деген ошол китепте жазылган князьство көчмөндөр менен Кытайдын ортосунда туруп өтмөк цивилизация бар экенин ал ачып далилдеп атат, жана китепте жазылган. Анысы чын болуп чыгып атат.
Америкалык бир окумушту 16-жылы ошол жерден табылган чоң казандар. Кичекей идис бар. Кытайдын кинолорунан көрөсүң да, чоң бронза казандар. Ооба. Капталдарында жазуулары бар, ажыдаалардын сүрөттөрү бар. Анан ошондой эпиграфтарды окуган адис экен. Ошол жерде жанагы падышаны Муван деген узат анын сапарын уюштурган 4 чиновниктен аттары ошол жерде, китеп дневниктеги аттары ошол жерден чыгып атат. Анан эң негизгиси ошо Пен мамлекетинен батыш жакты көздөй өткөндө ошол жакта абдан көп түмөн тиги малы бар, жылкысы бар, ошондой бай көчмөн эл бар экен. Алардын башын бириктирген жетекчилери бар экен деп айтканды бүгүн Германиянын Макс Планк борбору генетикалык археогенетикалык изилдөөлөрү, Американын, Кытайдын ушундай изилдөө борборлору ошол жерде ким жашаганын мындай генетикасын бизге ДНКсын көргөзүп койду. Биз карасак, ал биздин бабалар болуп чыгып атат. Биздин бабалар көрдүң 4-5 ошол күндөлүктө айтылган эмелер бүгүнкү акыркы иликтөөлөр менен 10-жылдан бери тастыкталып атат. Анан Геродоттуку жомок болбой калат. Анан бизге керек болгондо эле, кыргызга керек болгондо ал жомок болуп калат. Ооба да. Баары тастыкталып турса. Анан 100 жыл мурунку көз караш менен бул веселый картинки Мурзилка деген адамдар мындай чыгып атат. Азыр мен фамилиясын айтпай эле коеюн, ага келет. Мындай эгер токтой болсо алардын мындай фамилияларын да айтышка туура келет да. Биз тескерисинче бүткүл кыргыз эли, кыргыз мамлекети күчүбүздү жумшап, ошону иликтеп, ошонун чын экенин далилдешибиз керек. Ооба. Кытайдын академиктери Сооронбай Жээнбеков 18-жылы 18-жылы Кытайга барганда айтышкан. Анан артынан кууп келип өкмөтү менен келишим түзгөн, архивтер иликтелди. Анан алардын өкмөтү тапшырма бергенде алардыкы дисциплина темир железный. Bir жылдан кийин биздин артыбыздан келип, 19-жыл келип, менен Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, ошолорго жанагы ошол жердеги адамдар, көчмөндөр, силердин ата бабаңар болгон деп айтып кетишти. Кытайлык. Кытайдан артыганы ким билет? Миңдеген жылдык мындай тарых жазып келген эл да. Ооба да. Анан Кытай академиги айтты. Кытайлар ошол силер болушуңар керек. Жакшылап иликтегиле. Баш аяңарды мынтип карагыла. Каерде эмнеңер калды деп айтып атса, жок ал жомок дейт. Кытайдын академиги жомок айтса, анын башын жулуп алат. Ооба да. Жомоктун көчөгө чыгып айтып койсун, статьясында айтып койсун, ал башка бир мамлекеттин башын айландырып аткан болсочу, аны алар кечирбейт. Ошол жердегилер кыргыз дегени башка элге жакпайт. Мен тууган элдерибиз, баары бир тууган элдерибиз, аттарын айтпай эле коеюн. Кытай ошолардын көңүлүн карабай туруп айтып атат. Тигилер капа болуп калат, биздин атабыз деп жүргөн. Жок, кыргыздарсыңар деп айтып атат. Мына жагындагы элдер капа болот, биягындагы элдер капа болот. Деп ошого карабастан, силерсиңер деп айтат. Илгери Геродот жалган айтып кеткен экен, скриптин баары эле тиги перс тилинде, Иран тилинде сүйлөйт. Ал эми биз болсок, анда биз байыркы кыргыз тилинде сүйлөгөн, эң биринчи скриптер кыргыз тилинде сүйлөгөн эл болуп чыгып атпайбы? Көрдүңбү, Кытайдын позициясы көп деген тиги чоң күчтүү мамлекет элдерге жакпайт. Ал ошого карабастан айтып атат. Капа көңүлүн алып койбойбу. Силерсиңер кыргыздар. Буягын өзүңөр эптеп алгыла. Мен чайнап оозуңарга салып бердим, ошону мындай жутуп алгыла деп атат да. Жок, бул деген миф дейт. Ооба, 100 жыл мурун батыш окумуштуулар аны миф деп келишкен. Геродотту мифтешкен эмес. Бирок мына азыр акыркы 10 жылда, 15 жылда, 13 жылдан бери мен 5 фундаменталдык мындай эч ким жокко чыгара албаган кыргыз эмес, казак эмес, местный хакас эмес, Германиядан, Америкадан ачылыштарды жасап атышат. Эмеден, Венгриядан, Европадан да. Ошол ачылыштардын негизинде биз ушуну мындай айтып атабыз. Ушуну могул биз түшүнүшүбүз керек да. Биз ушу аракет кылып, дагы кошумча адамдарды Европадан издеп табышыбыз керек, башка жактардан табышыбыз керек.
Алардын окуучулары менен иштешибиз керек, эл аралык конференцияларга барышыбыз керек, өзүбүзгө чакырышыбыз керек. Мына бизде азыр көчмөндөр оюну болот. Ошого мен 5 дүйнөдөгү ведущий ушул скифологдорду көчмөн цивилизациясы боюнча, байыркы Кытай тили боюнча адистерди чакырып койдум. Президенттен сурандым чакырайык деп. Алар келип көрсүн ошол 3000 жыл мурунку тарых, 3000 жыл маданият мына турат. 3000 жылдарда ушул эл болгон, ушундай ойногон, ушундай тиги эмелер оюндар болгон, бүгүн да бар. Мына ушуну үзгүлтүксүздүк деп коет. Мейкиндик да үзгүлтүксүз. Ошол чөлкөмдө 4000 жылдан бери биз үзгүлтүксүз жашап кетип атабыз. Таштап кеткенибиз жок. Муну ата журт деп коет. 4000 жылдан бери ошол жерде Салаян Алтайдан баштап Тянь-Шань Памирге чейин жашап келип атабыз. Кеткенибиз жок. Бул сөйөктөрдү кассак, сөөгүбүз ушул жерден чыгып атат. 4 жылдардан бери биздин када салтыбыз, улуттук оюндарыбыз, улуттук тиги тамак аштарыбыз өзгөргөн жок. Ошол кандай болуп турса, жерди казып алганда эмне чыкса, ошонун баары бүгүн дагы бар. Генетикалык үзгүлтүксүздүк, маданий үзгүлтүксүздүк, мейкиндик, убакыт 4000 жыл үзгүлтүксүз бар. Анан кантип эле анан бул жерде башка Иран тилинде сүйлөгөн эл жашашат. Бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары, ошонун ичинде Советтер Союзунун окумуштуулары, кече жакынга чейин эле скифтер булар Иран тилинде сүйлөгөн эл болгон. Тажик дегенде ошол жерге чейин анда ошол эл жашаса, биз каякта жашадык? Каяктан келдик? Ушундай түрк дүйнөсү деген чоң эми дүйнөнүн канча бөлүгүн ээлеп 300 миллиондой калып бар. Биз каяктан келдик? Кантип мынча көбөйдүк? Кантип дүңгүрөткөн тиги ар кандай империяларды курдук? Анан мына Геродот айткан, иранча сүйлөгөн деген. Биз жалган экенин далилдеп атабыз. Бирок Геродотту чын дейт, кыргызды колдогон Кытайдын булагын далилденип турса дагы бул миф. Дейт. Значит, ага каршы чыккан адам, анын ниети бизге мындай жакшы эмес, түз эмес деп мен ойлойм. Рахмат Өмүрбек Ширкешевич. Бул сиз бай тажрыйбаңыз менен ушул акыркы бир 30 жылдагы Кыргызстандын ушул башкаруучулук жагында, саясатында эң таанымал адамдардансыз. Ошол кыргыз элибиздин ушул идеологиясын бекемдөөдө, тарыхынын ушунчалык тамыры бекем экендигин ушул илимий жактан тастыктоодо бул сиздин мээнетиңиз сөзсүз кыргыз тарыхынын да мындай ордун ээлейт деп мен ишенемин. Дагы сизге чоң энергияны, күчтү каалаймын. Дагы ушу бизге Кыргызстаныбызга ушундай чоң ачылыштарды жасай бересиз, дагы көп иштерди кыласыз деп ойлойм. Сен кайсы урдасың? Мен басыз. Мен мундузмун. Анан мундуздарда мындай патриоттор көп. Биз мундузбуз дегенчи. Асманда жылдыз көп, жерде мундуз көп деп мындай бакылдап сүйлөшөт да. Мына азыр иликтөө жүргүзүп атканда археогенетикалык, мундуздардын бир дагы мындай терең ДНКсын изилдеткен бир да мундузду таппадык да. Мен да өтө эле экен. Мен азыр жакында берейин деп атам. Бир $500 болот экен. Анан бир 7 ата эмес, 50 ата, 100 атага чейин анан генетический тест. Ооба. ДНК тести жасатайын деп атам да. Бир мундуздун тестин биз мындай таппадык да. Басыдардыкы деле аз. Биз эгер биз жазган китептин бир жери мындай слабый жери бар десе, бул эмелер, выборкалар, ушундай анализдер мындай аз болуп калган. Бир эле туган групп аналып алып, анан биз 65%-ибиз ошол ари скип болгонбуз деп айтып атат. Эгер башкаларын текшерсең, бул азаят деп айтат. Может, чын азайып кетет, аны биз билбейбиз. Бир ошол кемчилдиги ушул китептин. Биз бүгүнкү данныйга гана таянып атабыз. Эгер баарыбыздын жалпы иликтесе, ары же бери өзгөрүшү мүмкүн. Ошондуктан сен дагы, мен дагы мүмкүнчүлүгү бар кыргыздар эгер тарыхка күйөбүз, чындыкты калыбына келтиребиз десеңер,
акчаны аябастан ошол терең ДНК мындай тестти мындай жасап көрүш коюш керек керек. экен. Анан бул баарын жыйнаса анан тиги чындык чыгат. Бул кыргызды бөлбөй, бул Бекемдей. тескерисинче кыргызды бириктирет. Анан эми ошол сиздин китеп жанагындай электрондук форматта Amazon баракчасына май айында чыгат деп уктум. Эми ошол кыргыздар биздин поколениядагы жаштарга ушул нерсени көбүрөөк жеткириш үчүн дагы ушундай маңыздуу жерлеринен айтып деп турушубуз керек. Жаштарга өзүбүздүн тамырыбыз бекем экендигин, ушуларды эми биз таратканга аракет кылышыбыз керек деп ойлоймун. Рахмат сизге анда. Ишиңизге ийгилик чоң.